Кыргызстандын түштүк батыш бажысынын кызматкерлери iPhone 14 Pro жана iPhone 14 Pro Max маркасындагы уюлдук телефондорду мыйзамсыз ташып кирүүгө бөгөт коюшту. Маалыматка ылайык, бажычылар достук алдын ала бажы жолжоболоштуруу жайында Кыргызстандын жараны НЖ жана Россиянын жараны ТГХ коштоп жүрүүчү жүктү бажылык текшерип кароодо 14 дана iPhone 14 Pro маркасындагы жана 10 дана iPhone 14 Pro Max үлгүсүндөгү уюлдук телефондорду табышкан. Алынган товарлардын эч кандай коштоочу документтери жок болгон. Кармалган товарлардын орточо базар баасы 3 миллион 61 миң 770 сомду түзөт. Аталган факты каттоого алынып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кароо жана чечүү үчүн Ош облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Кече 9 октябрда Токтогул суу сактагычынын акваториясында жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо менен алектенген 2 браконьер кайыгы менен кармалды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузгандардын балык коруна зыян келтирген 1200 метрден ашык мыйзамсыз синтетикалык балык уулоо торлору алынып, жок кылынды. Министрликтин өкүлдөрү жеринде акт түзүп, материалдар тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди.